Арбаңыз кадырлуу көрүүчү. ЛТР телеканалында түз эфирде күн маек берүүсү көрсөтүүнү улантат. Аны мен Бакберди Баязбеков алып барам. Эржигит элчетинде жоо бетинде өлкөдө жаш жоокерлердин күзгү чакырылышы аскердик кызмат өтөөгө чакырылуусу уланууда. Биз бүгүнкү эфирде аскердик бөлүктөрдө абал кандай, армияда уур токмок улануудабы, жаш жоокерлерге кандай мамиле жасалат, алдыда мына ушул жана башка суроолорго жооп алабыз. Бизде конокто республикалык жоокерлердин энелери комитетинин төрайымы Улкан Байгулбатова жана Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабынын башкы уюштуруу мобилизациялоо башкармалыгынын бөлүм башчысы Мырзабек Алымбаев келген. Саламатсыздарбы? Студияга кош келипсиздер. Мырзабек мырза, алгачкы суроо сизге. Айтсаңыз, күзгү чакырылыш качан башталды, кандай жүрүп жатат азыр? Дагы жол саламатсыздарбы? Күзгү чакыруу бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгынын негизинде, ошондой эле Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпы бирдей аскердик милдети, аскердик жана оперативдик кызматтар жөнүндө мыйзамынын негизинде жүрүп жатат. Бүгүнкү күндө жалпысынан республика боюнча 80-85% жарандарды анык аскер кызматына чакыруу иш-чаралары аяктап калды. Бул иш-чаралар Кыргызстандын бардык аймагында, бардык райондордо, райондук шаардык аскер комиссариаттар тарабынан жүргүзүлүп жатат. Бул чакырыктын өзгөчөлүктөрү бол быйылкы жылда ушу күзгү чакырыкта биз бир нече өзгөчөлүктөр киргиздик. Булар кайсыл ошо областтык топтоо пункттарында балдардын ден соолугун, абалын, моралдык психологиялык жактан жарамдуулугун жакшылап текшерүү максатында атайын дарыгерлерди киргиздик, штаттык дарыгерлерди, аскердик штаттык дарыгерлерди киргиздик. Андан тышкары психологдорду, аскердик психологдорду киргизип, алар ошо топтоо пункттарында балдарды тереңдетилген текшерилип, мурдагы жылдардан айырмаланып ошо өзгөчөлүктөр өтүп жатат бүгүнкү күндө. Канча эгер бала чакырылды азыркы тапта 85% деп калдыңыз? Жалпы коюлган пландан 80-85% аткарылды. Чакырылып атканда эми так санын айтууга мүмкүн эмес. Бул бүгүнкү күндө жабык маалымат болуп эсептелет, купуялыктык камтыйт. Бирок тиешелүү аскер бөлүктөрүнө тиешелүү болгон муктаждык жабылат. Толук деңгээлде жабылып аткарылып жатат бүгүнкү күндө. Мырзабек мырза, мына айтсаңыз, мурдагы жылдаргы абалга салыштырмалуу учурдагы азыр жаш жоокерлердин деги эле ушул аскердик кызмат өтөөнү курактагы балдардын кызмат өтөөгө кызыгуусу кандай алардын? Бүгүнкү күндө эми өзүңүздөр билсеңиздер керек, жылдан жылга жаш жарандар арасында, жеткинчектер арасында же болбосо мындай айтканда жаш жигиттер арасында аскердик кызмат өтөө деген умтулуу күндөн күнгө өсүүдө. Бул эмненин белгисинен, бул азыркы күндө ушу өлкө жетекчилигинин, коргоо министринин жетекчилигинин, куралдуу күчтөрдүн жетекчилигинин ошо аскерге болгон көз карашынын өзгөрүүсүнөн, болгон камсыздоонун өзгөрүүсүнөн, жетиштүүлүгүнөн, ошондой эле ошо жетекчиликтин, өлкө жетекчилигинин өзгөчө көңүл бөлүүсүнөн келип чыгып атат. Ошондой эле акыркы жылдарга ушу мыйзам актыларына киргизилген өзгөртүүлөрдүн негизинде ошондой эле жанагы мектептерде аскердик даярдык боюнча сабактардын күчөтүлүп өтүлүшүнүн негизинде жарандар арасында аскерге умтулуу жылдан жылга өсүүдө. Мурдагы жылдарга салыштырмалуу демек азыр каалоосу жогору, Каалоосу жогору. Улкан айым, мынакей сиздер республиканын аймагы боюнча көпчүлүк аскердик бөлүктөрдү кыдырасыздар. Сиз өзүңүз жеке көзүңүз менен көргөн адам катары, инсан катары айтсаңыз, жоокерлердин каалоосу негизи эле эми шартты кандай жашап жатышат аскердик бөлүктөрдө? Саламатсыздарбы? Абдан жакшы суроо экен. Биз эми эне катары баягы ошо жоокерлердин үйүндө ата энеси болсо, ошо армиядагы энеси биз болуп эсептелебиз. Мына 31 жылдан бери ошо мекенибиздеги ошо жоокерден тартып ошо генералдарга чейин ошолордун үй бүлөсүн, керек болсо ошо министрликке чейин баягы юридикалык жактан колдоо, жардам берүү, анан жогорку ак үй көк үйдүн ортосунда мындай көпүрө болуп саналабыз да. Анан чынында азыр мурдагы армия менен азыркы армияны эч салыштыруу болбойт. Анткени мен өзүм 92-жылы ошо армияга баягы чакырылгам военкомат аркылуу. Ошондон бери канча жылдан бери 34 жыл болуп кетти. Канча жылдан бери ошо Кыргыз армиясында кызмат кылам. Пенсияга чыксам деле дагы деле кызмат кылып жүрөм. Ошо 14-жылдан бери ошо комитет жетектейм. Анан мен ошо көп жерде ошо биздин жоокерлерге кезиккенде дайыма айтам. Мурдагы армия менен азыркы армияны салыштырып эч болбойт деп.
Анан чынында азыр алдыда айткандай өкмөт башчысы болобу, министрликтер болобу, деги эле мамлекетте болгон азыркы жакшы нерсенин баары, коомдо болуп аткан жакшы нерсенин баары ушу биздин кыргыз армиясына дагы, ошо куралдуу күчтөрүнө дагы абдан кирип, ошо биздин кыргыз армиясын колдон буттан алып жөн эле болбогон нерсенин баары болуп атат го. Эми просто мен эне катары мурдагы армияны көргөн билген катары айтам да, абдан жакшы. Мына канча деген казарма, канча деген жанагындай октары дейбиз, жанагындай вооружение техника дейбиз, баары келип атат, кирип атат. Эми Дазубов деп айта албайм, бирок токтолуп жөн эле азыр мындайча айтканда баягы тынчтыкты кааласаң согушка даяр бол дейт. Мына ушул нерсе азыр болуп атат. Мына азыркы мына акыркы бир 4-5 жыл болуп калды, ошондон бери жөн эле эми жокерлер ушундай жерде кызматын өтөбөсө анда кечирип кой дейт элем да. Сиздер мына энелер комитети ошол аскердик бөлүктөрдү кыдырганда көбүрөөк эмнесине маани бересиздер? Жоокерлердин жашоо шартына көңүл бөлөсүздөрбү? Эң негизгиси бизде деген баягы жокер деген тамак болуш керек, жаткан жери болуш керек. Анан барып биз деген баягы күжүр менен даярдыкты сурайбыз да, негизичи тартип болуш керек. Анан чынын айтканда биз бул боюнча да атайын закондорго өзгөртүүлөрдү киргизип, жанагы тамак ашы боюнча, кийим кечеси боюнча, казармалардын баягы толукталышы боюнча эми ичинде болгон нерсенин баарына кийлигишебиз чын. Ушул жерде жокерибиз жакшынакай тамак ичип, жакшынакай уктап, жакшынакай өзүнүн кызматын кылыш керек да. Мына ушул нерселердин баарын кылып, анан эң негизгиси баягы жокерлер деген армияга 1 жыл келди да, баягы 18-19 жыл бою үйүндө энесинин чайын ичип, кааласа уктап, кааласа туруп, көчөдө басып, баягы каалаган нерсени кылат да. Эми баягы 11-12 класстар эркин жашоо болчу. Анан азыр армияга келгенден бизде уставдын гана негизинде атайын пландар бар, атайын бекилген баягы жокерлердин жашоо кайсы күн тартып болот. Эртең менен канчада турат, канчада тамак ичет, канчада окуйт, канчада далага чыгат, эмне кылат, бүт ар бир структуранын өзүнүн баягы системде өзүнүн бир күн тартиби болот. Ошого карата кызматын кылыш керек да. Анан Кудайга шүгүр, мына алдыда айткан чынында азыр балдарды мен мурда сураганда эмне үчүн армияга келдиң деп сурасам, военный билет алышым керек эле, ошого келдим деп баары хором айтчу да. Анан азыр сурасам, баары эле патриот болуп калганбы? Баары тең эле мекен үчүн кызмат кылам. Патриот болушубуз керек, мекенди коргош керек. Бул тең конституциялык жарандык милдетибиз. 1 жылды кызмат кылышыбыз керек деп ушундай бир бадыраңдап туруп айтканда жүрөгүм сүйнөт го. Бирок чынында эле мурдагы келген жокерлерге караганда азыркы жокерлерибиз абдан бир тың балдар келип атат да. Эмнегедир же азыркы балдардын психологиясы башка болуп атабы, ушунчалык мындай билимдүү, илимдүү, патриот. Биз ар кандай иш-чараларды өткөрөбүз да. Ошондо эми кандай катышат, эми ушундай бир катышат дейсиң. Эми мектептеги катышкан көп иш-чаралардын баарында эле ушу армияда бизде ошондой нерселер боло берет. Баарына катышат да ушу жокерлерибиз. Анан ушундай жүрөгүм сүйнөт да. Ушул жерде мен кээ бир моменттерде ушу ата-энесине да ыраазычылык айтып кетем да. Ушу балдарды ушундай жакшы тарбиялап атканыначы азыркы же балдар азыр ушундай төрөлгөнбү? Азыркы төрөлгөн балдар азыркы замандын балдарыбы? Ушундай да. Анан жүрөктү сүйүнтөт азыркы балдар. Анан болбой эле жанагындай туура эмес нерселер болот экен. Баягы коомдо болгон нерсе армияда деле боло берет экен. Чынын айтканда. Мына көрүп эле атабыз. Эми баягы мурдагы армияда болгон абдан бир оор окуялар болуп аткан билесиңер. Анан качып кетүү деген болчу. Анан өзүнө өзү кол салуу, анан кийин дедовщина тегип ошондой нерселер почти жок эсе болду. Бирок болбой деле ушундай нерселер мына коомдо көрүп угуп жүрүп атабыз, болуп атат алар. Сиздер ушул 1 жылдын ичинде бир аскердик бөлүккө канча ирет барасыздар? Энелер комитети 1 жылда бир 3-4 жолу барам. Ар бир аскердик бөлүккө? Ар бир ошо бир регионго кетебиз. Биз регион, например, Ош областына барганда Жалабат, Ош, Баткен 3 областынан Таластыгы, баягы Папучи деп Таласты курчап кетебиз да. Анан бияка чыкканда Север, анан Нарын, Ыскөл, Чүй областындагы аскер бөлүктө ошол жерде баардык күч түзүмдөрдүн мындай айтканда
баардыгына барганга аракет кылабыз. Мына азыр деген жаңы мына призыв болуп, балдардын баары келип, уже присяга катыша баштадык уже. Уже мен департаментке катышып келдим мына өткөн воскресеньеде, андан мурунку воскресеньеде ички аскерлерине катышып келдим. Анан бизде ушундай да жөнөтөбүз, жанагы эме бөлүштөрү пунктунан. Ал жерден сүйлөшөбүз жакшылап. Анан эртеси күнү присягага барам. Присягага чейин дагы барып, баягы кээ бир балдар бар да, баягы адаптация убагы деп коет. Бизде ошол убакта барып балдарга түшүндүрүү иштерин, психологический даярдануу. Потому что деген билесиңер да, үйдө жүрүп эле анан армияга келгенде үйдө ата-энеси, энеси, эжеси, мектепте мугалим, аял кишилер тарбиялап, анан келип армияга түшкөндө жалаң эркек коллектив. Анан ошол жерден өзүн жоготуп алышат көп балдар. Анан ошол жерден энелик сөздү айтып, армия деген болор, силер эркексиңер, намыс деген болуш керек деп, мындай бир катуу жакшы сөздөрдү айтканда балдар эсине келе түшөт дагы. Мен эркек экенмин деп анан кийин службаны баштайт. Анан бир 2 ай кичине кыйналат, чын айтыш керек. Армия оор так, оор, армия оор эле. Зато 2 айдан көрүп ал. Баягы бала жок. Жөн эле чыкыйган, жөн эле сөзү дагы баскан турганы, жөн эле так точно никак нет деп сүйлөгөн балдардын жүрөгүн сүйнөт да. Уставка көнүп калат э? Уставка, кадимкидей уставка көнөт. Түшүнүктүү. Мырзабек мырза, мынакей аскерде кызмат өтөө дегенде эле коомчулукта көпчүлүктө мындай чоочулоо бар да. Ушул жоокерлерди ур токмокко алынышы көпчүлүктү кооптондурат. Азыр кандай негизи абал аскердик бөлүктөрдө? Аскердик бөлүктөрдө эми жогоруда айтып кеткен, Улкан Жобошун айтып кеткендей, бизде азыр көзөмөлдүк күч алды, мурункуга салыштырмалуу. Азыр эми да чындыгында эми кээ бир учурлар болуп кетип атат, бирок анчалык мындай коргоо министрлигинин аскер бөлүктөрүндө андай оор жаракат алып келип же болбосо оор кылмыштык алып келген учурлар каттала элек бүгүнкү күндө. Ал боюнча бизде кандай иш-чаралар жүргүзүлүп жатат? Бүгүнкү күндө мынакей жакын арада эле президенттин администрациясы тарабынан ошондой эле биргиликтүү комиссия текшерилип чыкты. Түндүк түштүк аскер бөлүктөрүн текшерип алар өздөрүнүн жыйынтыктарын берди. Ошолордун негизинде жана өзүбүздүн жетекчиликтин чечими менен аскер бөлүктөрдө жаңыланып жанагындай видео байкоолор коюлуп жатат. Мурун эгер видео байкоолор жанагы маанилүү объектилерде эле болсо, же болбосо аскер бөлүктөрүнүн периметринде эле тегерегинде алынган болсо, бүгүнкү күндө ошо аскер бөлүктөрдө жоокерлердин жатаканасында жанагындай жуунуучу бөлмөлөрүндө, тамак аш бөлмөлөрүндө баардык жерлерде видео камералар, байкоолорду орноштуруу иштери жүргүзүлүп жатат бүгүнкү күндө. Буга чейин эле бар болчу, бирок бүгүнкү күндө жаңыланган технология менен ошондой эле баардык 24 саат бою ошо видео байкоодо карап тургудай, ошондой режимде карап тургудай иш-чаралар аткарылып жатат бүгүнкү күндө. Эми мына жолдо айткан Улкан Жобошун айткандай, эми армия коомчулук, коомдун бир бөлүгү да. Коомдо болуп жаткан иштер армияда болбой койбойт. Бирок бүгүнкү күндө ошонун баардыгы астына алынып, четке чыгарылып, ошонун астына алуу иштери жүргүзүлүп, бүгүнкү күндө мындай айтканда, кандай десем, чоң иштер аткарылып жатат да. Ошондойлор астына алуу максатында. Алардын бирден бир жана дедовщина ур токмок дегендин айтып атканыңыздын эмеси бүгүнкү күндө коргоо министрлигинин аскер бөлүктөрүнүн дээрлик баардыгында бир чакырык өттү. Бир чакырыкка деген кандай бул? Жазгы чакырыкта түшкөн аскер бөлүккө күзүндө жоокерлер алынбайт. Бир жылда бир гана. Бир жылда бир гана чакырык түшөт. Күзгү чакырыкта түшкөндөргө жазында алынбайт. Аскер бөлүктөрүнүн дээрлик баардыгы бир чакырыкка өттү. Ошо жанагындай ур токмок жедовщинасына алуу максатында. Баягы аскер кызматкерлердин ортосунда эмес, контракттык негизде иштеген аскердик кызматкерлер дагы жоокерлерге бир кысым көрсөткөнү учурлар, фактылар бар эмеспи? Сиз айтсаңыз, быйылкы жылда ур токмокко алынган жоокер жок дедиңиз. Өткөн жылда кандай болду эле бул көрсөткүч? Акыркы жылдарда мынакей аткарылып жаткан иштердин негизинде акыркы жылдарда коргоо министрлигинин жалпы эми куралдуу күчтөрүнө тиешелүү аскер бөлүктөрдө бирин экин болуп жатат. Эми интернет айдыңында эле көргөзүлүп атат, баардык жактарда көргөзүлүп атат. Эми ал боюнча тиешелүү күч органдары тиешелүү иштер жүргүзүлүп, өзлөрүнүн жыйынтыктарын чыгарып атышат. Ал эми коргоо министрлигинин аскер бөлүктөрүн алсак, аскер бөлүктөрүнүн андай катталгандар жок. Майда барат болгондор болуп атат. Алар боюнча ошо коргоо министрлигинин тиешелүү башкармалыктары, ички иликтөө башкармалыктары, ошондой эле аскердик прокуратура менен биргеликте иштерди алып барып, алдын алуу иштерин алып барып, тиешелүү чечимдер чыгарып жатышат бүгүнкү күндө.
Сиздерде ушул жаш жоокерлерге баягы кичине бир зордук ур токмокту көрсөтө турган эгер кандайдыр бир кызматкерлер болсо, аларга бир алдын ала түшүндүрүү иштери жүргүзүлөбү? Баягы муну үчүн жоопкерчилик бар, военный прокуратура, аскердик прокуратура бир атайын кылмыш иши козгойт деген түшүндүрүү иштери алдын ала. Алар боюнча алдын ала түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Сиз айткан жана жогоруда айткандай бүгүнкү күндө ошо президент администрациясы тарабынан кызмат адамдары чыгып, аскер бөлүктөр кыдырып атат деп айтпадымбы? Ошол боюнча ошол сыяктуу эле бизде пландын негизинде ошо аскер бөлүктөрдө тарбия иштери боюнча иштеген аскер бөлүктүн командиринин орун басарлары бар. Ошол жакта жанагы юрисконсул деп айтылган кызматкерлер бар. Ошолор аскер прокуратурасы менен биргеликте, ошондой эле жоокерлердин менен биргеликте иштери жүргүзүлүп жатат. Бүгүнкү күндө жанагы дин өкүлдөрү менен да биргеликте ушундай иштер жүргүзүлүп, астына ала эскертүүлөр берилип, план негизинде жүргүзүлүп жатат. Булар керек болсо аскер бөлүктөрдө жанагы аскер бөлүктөрдүн тарбия иштери боюнча орун басарлары менен жума сайын жеткирилип, өздүк курамга сабактар өткөрүлүп, тиешелүү сабактар өткөрүлүп, бул иштер ар дайым жүргүзүлөт бизде. Менде да бир кызыктуу суроо бергим келип атат сизге. Мисалы мен өзүм дагы бир кезде аскердик кызматты өтөгөн болчумун. Ал учурда эми ачыгын айтыш керек, анда тамактар дагы тамактануу бир төмөнкү абалда болчу да. Азыр жоокерлердин тамактануусу кандай негизи аскердик бөлүктөрдө? Азыр бул багытта чынын айтсак мактана кетсек болот. Жоокерлердин тамактануусу боюнча бүгүнкү күндө мынакей азыр 9-норма деп айтылат. Үйдө жебеген тамак ашты аскерлер ошо жоокерлер аскерде жүрүп жейт да. Эмне эртең менен мынакей колбасасы, быштак, сүт менен чай дегендейчи 3 маал тамак каалайсыңбы, каалабайсыңбы тизип алып барып тамагыңды берет. 3 маал ысык тамак, түшкүсүн болсо биринчи, экинчиси менен тамак, жумуртка, эт, балык. Азыр аскер бөлүктөрдө, жоокерлерде тамак боюнча эч кандай маселе жаралбаш керек. Бул боюнча чынын айтсак мактана кетсек болот. Бүгүнкү күндө аябай жакшы. Түшүнүктүү, абдан жакшы. Мына ар бир бала жогоруда белгилегендей эле ар бир үй бүлөдө чоңоет. Ал үй бүлөнүн өзүнүн мыйзамдары, өзүнүн тарбиясы, эрежеси бар. Анан баягы армиянын аскердикке жашоого көнүп, ошол дисциплинага көнүш үчүн дагы бир топ убакыт керек да. Негизи эле жаш жоокерлерге психологиялык жардамдар, психологдор иштешип көрсөтүлөбү? Булар боюнча ар бир жоокер менен жеке эле жоокер эмес, ошо аскер бөлүктөрдү өздүк курам менен иштеген ошо психолог офицерлер бар. Бардык аскердик бөлүктөр бар, штаттар киргизилген. Бул кайсы жылдан баштап киргизилген? Уже 4 жылга кетти. 4 жылга кетти, уже психологдор кирди. Аскер психологдор атайын даярдалган психологдор келип, ошол жактарда штатта туруп офицерлер иштешет булар. Ар бир жоокер менен, ар бир ошо аскер кызматкери менен тиешелүү иштерди алып барып иштеп, бул боюнча иш жүрүп жатат. Улканай, мынакей биз айтып атпайлыбы, баягы уур токмок мурдагыдай эмес, кыйла бир топ кызкарды эми арасынан болуп кетип атат деп атпайсыздарбы? Ошондой ошондой бир жаман көрүнүштөрдү, терс көрүнүштөрдү болтурбаш үчүн дагы кандай аракеттер көрүлүшү керек? Кандай сиздер бул багытта иш алып барасыздар? Негизи бизде ошо атайын армейский педсовет деп коем. Баягы мектептен деле педсоветке түшчү элек го, нарушение кылсаң. Анан армиядан да педсовет ортого алам бар. Командирдин баарын чакырам, ошо туура эмес нерселер болсо. Юкта түштүктөн анан ошо түндүктө ошо атайын чогултуп, баягы тегерек стөлдөрдү көп өткөрөм. Ошол эле убакта омбудсмендин кызматкерлерин, аскер прокуратурасынын кызматкери, жана айткандай дин кызматкерлерин баарын чогултуп, ошо ар бир аскер бөлүккө барып сабак өтөбүз. Анткени алар менен мен меморандум кол коюп алгам да, алар центр ПТК менен дагы ошолордун баары менен чогулуп туруп биз көп иш-чараларды өткөрөбүз да. Ошол эле убакта жалгыз эле баягы жоокерлер менен эмес, жалгыз бул жерде мен өзүнчө бөлөм, офицерлерди өзүнчө, контрактниктерди өзүнчө, жоокерлерди өзүнчө, аялдар дагы иштейт да бизде. Аялдар комитети деп коебуз, ошолорду өзүнчө чогулуп алып, өзүнчө бир иш-чара. Например, жанагы аялдар комитетинде иштегендер, аялдар кеңеши дейбиз. Ошолорду айтам, силердин кылган кызматыңар мына. Үйдөгү энесин, эжесин силер алмаштырасыңар. Ошо балдар жаңы келгенде ошо жерге барып, көп нерсени, например, командирге же айта албайт.
алар. Ошондуктан эне деген эне да бар, эжеси келип ошого көп нерсе ички нерсесин ошо биздин ошо апаларга айтат. Ошо жерде аскер кызматкерлерине ар бир баланы даже биз деген бөлүп коебуз. Например, ошо аскер бөлүктө канча бала болсо, канча аял болсо ошого бөлөбүз. 3төн 5тен болуп, өзүнүн баласы болуп, башынан аягына чейин ошонун баласы болуп чыгат. Ошо каякта служба калса эмне кылса ошонун аркасынан жүрүп, контролдоп ушундай турушат да, ошондой иш-чаралар көп өткөрөбүз. Ошондой эле чоң-чоң иш-чаралар өтөт, чоң-чоң форумдарды өткөрөм. Эми анын баарын айтса абдан көп да. Анан азыр мектепке чейинки дагы көп иш-чараларды өтүп атпайбы азыр. Мына айтылгандай мына атайын ошо управлениясында, ошо ГАМО деп коебуз. Ошо жерден атайын штат киргизген. Ошо аскерге чейинки даярдык боюнча атайын офицер. Мурда ушунун баары болчу эле, анын баары азыр токтоп, азыр деген ар бир военкоматка мурда баягы атайын кабинеттер болчу эле оружиеси менен. Азыр военкоматка берет, ошо вооружение алып алып турган кийин ошо эмелерге барып, мектептерге барып ошону окутушат. Мына ошого да жетиштик абдан жакшы да. Бул жактан баардык жагдан мына Коргоо министрлиги жакшы колдоо берип атат да. Деги эле баардык күч түзүмдөр менен, баардык күч түзүм менен кызматташтыктан да баардыгы эле ушу жокер, мен айтам силерге погоданы кылган жокер. Жокерди баккыла. Жокер болгон үчүн силер акча алып атасыңар. Деп ушундай бир эмелерди кабыргадан коем да буларга сурамчы. Сөзүңүзгө кыралчы. Мурда баягы коомчулукта кичине наразычылык жаралчу эле да, байлардын балдары, анан баягы башка улуттун өкүлдөрү, кыргыз жарандары кызматка көп барышпайт депчи, бул маселе бир жогорку кеңеште дагы бир топ көтөрүлгөн болчу. Негизи эле азыр ушулап алгандай маселе учурда. Эми бул абал боюнча бардык жарандарга бирдей милдеттүү да. Бул биздин эми баш мыйзамда белгиленген ата мекенге кызмат кылуу, ата мекен оор ар бир кыргыз жарандын милдети болуп. Ошондой эле биздин жанагы жогоруда айткандай жарандардын жалпы бир аскердик милдети, аскердик жана тирик кызматтар жөнүндө мыйзамда белгиленген. Ал жакта ошо ар бир кыргыз жараны этносуна, улутуна, динине, расасына карабастан аскер кызматка чакырылууга милдеттүү. Бүгүнкү күндө бөлөк улут, ар улуттардан, биздин армиянын катарында ар улуттардан бар кызматчылар, тиешелүү санда бар. Пайыздык ченде. Анык аскер кызматын өтүп жаткан офицерлер да бар, контрактниктер да бар. Ошондой эле мөөнөттүү аскер кызматын өтүп жаткан кызматчылар да бар. Түшүнүктүү, бизге берилген убакыт соңуна чыкты. Ушу менен кадырлуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүнкү күн маек берүүсүн ушуну менен жыйынтыктайбыз. Армияда жоокерлер уртокмо калынбай, тескерисинче ал жактан татыктуу тарбия алышына тилектешпиз. Ал эми кыргыз армиясы техникалык жактан гана күчтүү эмес, мыкты дасыккан аскер кызматкерлери алардын мыкты адис болушуна каалап бүгүнкү программаны жыйынтыктайбыз. Бизде конокто республикалык жоокерлердин энелер комитетинин төрайымы Улкан Байгубатова жана генералдык штабтын башкы уюштуруу мобилизациялоо башкармалыгынын бөлүм башчысы Мырзабек Алымбаев болду. Эфирде сиздер ЛТРдин YouTube каналынан, ошондой эле Facebooktагы баракчасынан көрө аласыздар. Берүүнү мен Бакберди Баязбеков алып бардым. Кечиңиздер көңүлдүү болсун.